Кайрадан эфирде сайтка саякат берүүсү, сайттан алынган акыркы кабарлар менен алдыда тааныштырабыз. Экрандан алыстабаңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта сырдуу кубулуш, жүргүнчүлөрү менен кошо жоголуп кеткен учак изделет. Лабубу оюнчугунан уулуу зат табылды. Арал деңизи сууга толо баштады. Новопавловкада айдоочу май урдап сатуучу аялды унаасына сүйрөтүп кеткен. Социалдык тармакта Honda айдоочусунун жол боюнда мыйзамсыз сатылган бензинден куйдурган видеосу тарады. Анда сатуучу акча алганы барганда айдоочу унаасын айдап кеткени тартылган. Кадрда аял унаанын эшигин кармаган боюнча бир нече метр сүйрөлүп барганын көрүүгө болот. Видеону жарыялагандар окуя 26 ноябрда болгонун кабарлашты. Айдоочу 10 литр бензин үчүн ушундай жосунга барганын жазып чыгышты. Бул факты боюнча Ички иштер министрлиги көзөмөлгө алганын кабарлады. Малайзия өкмөтү Malaysia Airlines авиакомпаниясынын MN370 каттамындагы жүргүнчүлөрү менен дайынсыз жоголгон учакты издөө иштерин 30 декабрда кайра баштайт. Бул тууралуу Казинформ агенттиги жазып чыкты. Маалыматка ылайык, MN370 учагы 2014-жылы 8 мартта Куала-Лумпурдан Пекинге бара жатып, 239 жүргүнчү жана экипаж мүчөсү менен дайынсыз жоголгон. Бул дүйнөлүк авиация тарыхындагы эң чоң сырбойдон калууда. Ал учкандан 1 саат өтпөй радардан жоголгон. Экипаж менен байланыш үзүлүп, учактын багыты алдын ала белгиленген траекториядан кескин өзгөргөнү аныкталган. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын желеги Африкадагы деңиз деңгээлинен 5895 метр бийиктиктеги Килиманджаро чокусунда көтөрүлдү. Бул символикалуу жана жоопкерчиликтүү ишти Кыргызстандын Альпинизм федерациясынын президенти, Эверестти багындырган альпинист Эдуард Кубатов ийгиликтүү аткарды. Эдуард Кубатовдун пикиринде 2026-жылы Кыргызстанда өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын турлай желектин чокуда желбиреши маанилүү окуялардан болуп калды. 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын символу Африканын үстүнөн биздин рухубуздун күчтүүлүгүнүн жана дүйнө элдеринин ар түрдүүлүгүнө болгон урматтоонун белгиси катары көтөрүлдү. Друзья, высшая точка Африки, Килиманджаро. Следующий год, 26-й год. Всемирные игры кочевников. Поддерживаем всем миром. 120 стран будет участвовать в Всемирных играх кочевников. Кыргызстан, алга! Кытайда жасалма интеллект технологиясы менен жабдылган Хансин 1 аттуу робот полиция кызмат өтөй баштады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, 1 декабрда робот райондордун бириндеги жол кесилишинде жол тартибин башкара баштады. Ал жол кыймылынын эрежелерин бузган айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөргө үн аркылуу эскертүүлөрдү берип, жол белгилерин көзөмөлдөйт. Роботтун системасы жол чырактарга туташтырылган жана алардын сигналдарына жараша иштөө режимин өзгөртө алат. Компьютердик көрүү модулу аркылуу велосипедчендерди жана башка моторсуз колдонуучуларды таанып, эреже бузууларды аныктай алат. Келечекте бул роботтун мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, калкка ыңгайлуу жана көп тармактуу кызматтарды көрсөтүшү күтүлүүдө. Россияда лабубу оюнчуктары сапат жана коопсуздук талаптарына ылайык текшерүүдөн өткөрүлүп, алардын бир үлгүсүндөгү уулуу зат табылды. Бул тууралуу Казинформ агенттиги жазып чыкты. Маалыматка караганда жалпы 13 оюнчук үлгүсү 53 көрсөткүч боюнча текшерилген. Алардын арасында уулуулук индекси, этикеткалоо кездеме жана тигиш сапаты, ошондой эле токсикологиялык жана гигиеналык коопсуздук сыноолору болгон. 3 этаптуу тестирлөөнүн жүрүшүндө бир оюнчукта адамдын ден соолугуна зыян келтириши мүмкүн болгон зат табылган. Бул зат өзгөчө балдар жана кош бойлуу аялдар үчүн кооптуу. Арал деңизи сууга толо баштады. Бул маалыматты суу ресурстары министри Нуржан Нуржигитова Арал шаарынын тургундары менен жолугушууда билдирген. Арал деңизи кургап калгандан кийин калыбына келтирүү иш-аракеттери жүргөн. Натыйжада суунун көлөмү 42%га өсүп, деңизге балыктын түрлөрү кайра кайтып, экосистема жандана баштады. Министрдин айтымында бул ийгилик аймактагы өлкөлөрдүн кызматташуусунун жана чек арадан өтүүчү сууларды туура башкаруунун аркасында мүмкүн болду. Түндүк Арал эми экологиялык кырсыктын символу эмес, табиятты сактап калууга болоорун далилдеген үмүттүн символу болуп калды.
Милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын кызматкерлери 2 жолу жол кырсыгына себепчи болуп, жоопкерчиликтен качууга аракет кылган Hyundai Sonata унаасынын айдоочусун кармашты. А представьте, маленького ребенка вы извели, что бы было сейчас? Түзел әкеліп сұлатпай мен. Мас тұрмай бұл. Давай, чеке қал. Чеке қалды. Қашып кетті. Бородина көчөсүндө айдоочу Муравей мопед менен кагылышып окуя болгон жерден качып кеткен. Бир аз убакыттан кийин Жибек жолу Фычка көчөлөрүнүн кесилишинде Kia Morning унаасы менен дагы бир жолу жол кырсыгын жаратып, кайрадан качып кеткен. Экинчи кырсыктан кийин айдоочу кыска убакытка токтогон, бирок кайгыл кызматкерлеринин мыйзамдуу талабына баш ийбей кайрадан качууга аракет кылган. Текшерүүдө ал мас абалында экени аныкталган. Айдоочунун үстүнөн тиешелүү укук бузуулар жөнүндө протоколдор түзүлдү. Орусиялык экстремал Сергей Бойцов абада Аба шаарына бекитинип жасалган футбол талаасында футбол ойноп дүйнөлүк рекорд койду. Маалыматка ылайык, платформа болжолдуу 1800 метр бийиктикте учуп турган Сергей Бойцов спорттун ар кандай түрлөрүн бийиктикте аткарып рекорд коюп келгени менен белгилүү. Нью-Йоркто жаңы жылдык балатынын оттору жанды. Рокфеллер центрде жайгашкан балатынын бийиктиги 25 метрди түзөт. Салмагы 11 тоннага жакын, жашы болжол менен 75 жыл. Балаты чырактар менен кооздолгон, башында салмагы 408 килограммга жеткен кристаллдар менен жылдыз орнотулган. Алдыда сайтка саякат берүүсү болду. Жана башка жаңылыктар менен 7 каналдын баракчаларынан тааныша аласыздар. Сиздер менен мен Сезим Илимбекова болдум. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.